Чыныбай Акунович, иштетүүнүн кереги барбы деп атпайсызбы? Эгерде мындан бир 10 жыл мурун ушундай комиссиянын жыйынтыгы менен чыксак, иштетпей жаап салсак болот эле. Толук мүмкүнчүлүк болот эле, себеби жанагы мөңгүлөр сакталып калмак. Мынчалык хвостохранилищеге 100 миллионго жакын куб чогулмак эмес. Катастрофага алып келе турган коркунучка чейин. 10 жыл мурун же 15 жыл мурун жапсак болот эле да, азыр кеч болуп калды. Эч бир ал жерде мөңгү калган жок. Суулардын баары тиги ууланган. Жана сары төрдөн 8 тонна алтынды алгандагы 3 жылдан бери рекультивация жок. Биз сунуш кылып атканыбыз өкмөткө алалы дагы, өкмөткө алып, өкмөт иштетсин, жана 20% алтынды Нацбанкка кол тийгиз мамлекеттик запас кылып койсун деп атабыз. Бүт ошол жана катастрофага алып келе турган чыгымдардын баарын ушуну менен өзүбүз жабалы деп атабыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде мына сиздерге таркатып берди болуш керек, мен таркатып бер дедим элем. Фишердин колу менен турат жооп бу жерде. Жазганбыз. Мунун баарына ким жооп берет? Миллиарддаган доллар экологияга чыгым келтирдиңер дегенде момундай жообун берип атат. Мы не имеем каких-либо финансовых обязательств в результате загрязнения почвы, грунтовых вод, водоемов или атмосферы деп атат. Биз бербейбиз дейт, бир тыйын дейт. Мына айтты го, кайыр сурагансып сурап жүрөбүз. 5% кредит бергилечи, 5 жыл алдын ала дивиденд бергилечи деп сурап атабыз деп. Кайсы киши 5 жыл алдын ала дивиденд сурап барат? Канча прибыль алабыз, каяктан билет? Балким эртең катастрофа болуп кетип, жок болуп кетет баары теңди. Качып Канадага барып, Гавайский островко барып жашай берет. Проблеманын баары бизге калып атпайбы? Биз ошон үчүн сунуш киргизип атабыз ушундай. Мен сиздин сөзүңүздөн түшүндүм. Ошо экологиялык бузулуу бар, чөйрөнүн баары жарабай калган, муз мөңгүлөр эрип кеткен, только иштетип ошону тазартышыбыз керек деп атасыздар, туура? Мындайда ал жерде иштегендердин жарымынан көбү, басымдуу көпчүлүгү токтоткула деп атат. Эми естественно баягы үйүн бага албай, үй бүлөсүн эптеп зарплата алып иштеп аткандар дагы бар. Алар токтоп калбасын деп атат. Бирок эгерде токтотуп салсак, азыр бүттү жабалы, Канадада кетсин, андан көрө токтотуп коелу десек, жанагы хвостохранилищега жок эле дегенде бир миллиарддаган долларлар кетет. Аны биз дагы Дүйнөлүк банктан, Азиялык банктан, кошуна мамлекеттерден, Өзбекстан, Казакстандан кайыр сурайбыз да дагы. Андан көрө кумтөрдү толук алып иштетип, өз күчүбүз менен ошонун баарын ликвидировать этели деп атабыз. Мына Көчө Карганбек Садыкович айтып кетти. Жылына 2 миллиард доллардын акчасы түшөт деп атат. Биз алганыбыз 44 миллион 15 жылда. Андан көрө ошол акчаны Нацбанкка салбайбызбы? Андан көрө ошол акча менен ушулардын баарын ликвидировать этпейбизби? Хвостохранилищени тазалап чыкпайбызбы? Жаңы хвостохранилище салалы безопасный кылып туруп. Токтотуп салалы десеңиз, мен деле макулмун, бирок дагы кайыр сурап калабыз да башка мамлекеттерден.